Ири суммадагы алдамчылыкка шектелип, Караколдогу Бугу жана Макиш базарларынын ээси кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка караганда, кылмышка шектүү анын базарында соода кылган ишкерлерден көп убакыттан бери акча чогултуп келген. Бирок салык кызматынан кирешесинин толук көлөмүн жашырып жүргөн. Мындан тышкары башкага өткөрүп берип салам деп коркутуу менен бир эле соода жайды бир эле адамга бир нече ирет саткан фактылар аныкталды деп айтылат маалыматта. УКМКнын кызматкерлери шектүүнү колго түшүрүп, үйүндө коммерциялык объектилеринде тинтүү жүргүзгөн. УКМК Каракол шаарынын тургундарын жана ишкерлерин кармалган жарандын алдамчылык аракеттеринен жабыркаган болсо, УКМКнын Ысык Көл облусу боюнча башкармалыгына кайрылууну өтүнөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек жылуулук электр борборун кайра куруу, оңдоп түзөө боюнча энергетика министрлигинде кеңешме өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Жыйындын жүрүшүндө жылуулук электр борборун кайра куруу боюнча 4-чү варианттагы таанытым жасалды. Аны менен катар жылуулук электр борборунун энергоблоктору эскиргени, аны оңдоо заманбап техникалык чечимдерди талап кылары айтылды. Таанытымдарды талкуулоо учурунда Акылбек Жапаров жылуулук электр борборун кайра курууда абага зыяндуу заттардын бөлүнүп чыгышын азайтууга көңүл буруу керек экенин белгиледи. Мындан тышкары ал Бишкек шаарын жылуулук менен камсыздоо борбордук түйүндөн ажыратып, жергиликтүү жептерди жана отканаларды куруу зарылчылыгына токтолду. Жыйынтыгында министрлер кабинетинин төрагасы тиешелүү мамлекеттик органдарга ар бир жеке долбоор боюнча экономикалык эсептөө жүргүзүүнү тапшырды. Айта кетсек, 2 февралда түнкү саат 3-4 чамасында Бишкек жылуулук электр борборунда жарылуу болгон. Анын кесепетинен 5 кызматкер жабыркап, анын экөө учурда Туркияда дарыланып жатышат. Жарылуудан чыккан өрт саат 4:55-те чектөөгө алынып, 5:45-те толук өчүрүлгөн. Бул боюнча министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев жетектеген ыкчам штаб ушул тапта иш жүргүзүп жатат. Жылуулук электр борборунда жарылуу болгон күнү президент Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине маек берип, толук жаңыланарын билдирген. Жалал-Абадтын кооптуу аймактарында жашаган 1074 үй бүлө коопсуз жайга көчүрүлөт. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдирди. Маалыматка караганда, Жалал-Абад облусунун Сузак, Базар Коргон райондорунда, Жалал-Абад шаарынын жер көчкү жүрүү кооптулугу бар аймактарында жашаган үй бүлөлөргө эскертүү берилүүдө. Башкармалыктын район шаардык бөлүмдөрүнүн аскер кызматкерлери жана жергиликтүү көчүрүү комиссиясынын өкүлдөрү түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Алар кооптуу аймактан биротоло көчүп чыгуу зарылдыгын эскертишүүдө, деп айтылат маалыматта. Аталган аймакта жашаган 1074 үй бүлөнүн басымдуу бөлүгү Сузак районунда. Бириккен Араб Эмираттары жакынкы аралыкта Бишкекте элчилик ачууну пландап жатат. Бул тууралуу энергетика жана инфраструктура министри Сухейл Аль-Мазруи Садыр Жапаров менен жолугушууда айтканын президенттин маалымат кызматы кабарлады. Жолугушуунун жүрүшүндө дипломатиялык, соода-экономикалык байланыштарды чыңдоо, биргелешкен инфраструктуралык жана энергетикалык долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланган. Садыр Жапаров Маста компаниясы тарабынан күн электр станциясынын курулушуна өзгөчө маани берилерин айтып, Кыргызстан бул долбоордун алкагында милдеттенмелерин өз убагында аткарарын белгилеген. Ал эми Сухейл Аль-Мазруи Бириккен Араб Эмирлигинин президентинин Кыргызстанга сапары күтүлүп жатканын айтып, анда эки өлкөнүн кызматташтыгынын алкагында бир катар маанилүү документтерге кол коюлушу пландалганын белгилеген. Мындан тышкары быйыл Кыргызстанда Бириккен Араб Эмираттарынын соода миссиясы келерин, ага ири эмираттык компаниялардын өкүлдөрү кирерин кошумчалаган. Нарын шаарынын социалдык экономикалык абалын инфратүзүмүн жакшыртуу максатында облус башчысы Алтынбек Эргешевдин демилгеси менен Нарын реновация аталышындагы креативдүү долбоор иштелип чыкты. Мунун алкагында 10 долбоор ишке ашырылмакчы. Анын алкагында Нарын дарыясынын эки тарабын бириктирип тургандай авто көпүрө курулат. Мындан тышкары шаарга наркы 60 миллион сом болгон жаңы авто бекет салуу каралууда. Анын ичине балдар эс ала тургандай жай салынып, ипотекалык турак жайлар, панорамалык аттракцион да курулмакчы. Нарын реновация долбоорунун ичинде Нарын дарыясына айнек асма көпүрө, инновациялык креативдүү демиргилер борборун куруу да бар. Учурда каржы булактарын табуу иштери жүрүп жатканы жана иштер быйыл башталары белгиленди. Кыргызстанда эми бардык абитуриенттер жогорку окуу жайга тапшырганда кыргыз тилинен тест берүүгө милдеттендирилет. Бул тууралуу билим берүү жана илим министри Доктургүл Кендирбаеванын буйругунда жазылган. Маалым болгондой, мындай тест бүтүрүүчүлөрдүн мамлекеттик тилди канчалык деңгээлде билерин аныктоого жардам берет. Анын жыйынтыгы окууга тапшырууга эч кандай таасир этпейт деп жазылат буйрукта. Министрлик билим деңгээли аныкталгандан кийин абитуриенттер мамлекеттик тилди үйрөнүү үчүн тайпаларга жиберилерин кошумчалады.